негизи сизди чакыргандагы негизги максаты ушул да азыр маектин эң бир кызык жерге жеткен турабыз буюрса. Жаш балалар сүйлөбөй калганда ошондон экен да баягы көрүп отура бергенде мына менде префронтал кортекс деген бир бөлүк, алдыңкы бөлүк ушу мотивация, фокус ошолорго мындай эме жоопкерчиликтүү экен да. Бир келемишке мотивация берип турдаган, дофаминди берип турдаган, баягы тамакты берсе, алдына алып келсе жейт экен, кичине тартып койсо жебейт экен да. Бул уже жашоого мындай умтулуу эмеси жоголду да, мотивациясы жоголду. WhatsApp'тан мисалы үчүн бир келинчеги менен бирөөсү менен бир аз урушуп кетсе, келине чейин көзүнөн уже ажырашуу жөнүндө же мындай жалгышуу жакшы жактары жөнүндө видеолор, контенттер келе баштаткан, даже инстаграмдарга да. Алардын платформасы бир да. WhatsApp'тан мисалы үчүн бир келинчеги менен бирөөсү менен бир аз урушуп кетсе, келине чейин көзүнөн уже ажырашуу жөнүндө же мындай жалгышуу жакшы жактары жөнүндө видеолор, контенттер келе баштаткан, даже инстаграмдарга да. Алардын платформасы бир да. Кытайда закон бар экен, ондон кийин ошо мектеп окуучуларына 18 жаштагы кичинекейлерине сөз тармактан баарына жабылат экен да. Достуктарчы бир эле ичсем жоогун алам, анан кетем, жаным сак калат деп. Чындап ичейин дегенде токто деп да, жана койчуманчы. Түшүнүң, бул дүйнөдө эмне кымбат? Жок десе, бул дүйнөдө максат кымбат дейт экен да. Сенин максатың ошо жоопко, суроого жооп табыш болду эле. Ошо ит менен адамдык даражадан иттик даражага түштүң дейт да. Коомдогу бул статистиканы карасак, ажырашуулардын саны акыркы 10 жылда аябай чоңоюп кетиптир да. Көп чоңоюп кетиптир. Балким бул жака соц тармактагын бир зыянын берип жатабы деген ой келди. Анан үй бүлөдөгү ынтымак деген нерсе, үй бүлөдө качан ынтымак болсо, ошол жерден анан бир жакшы мыкты балдар тарбияланып чыгат да. Үй бүлөдө ынтымакчылык болгон болсо, кайдагы анан бала тарбиясы, кайдагы маселе. Алардагы ошо үй бүлөнүн ынтымагы кандай экен? Эмнелерди байкадыңыз ушуларга? Алар үй туурасына келгенде көбүнчө ошо өзү билебиз, аял затынан да мындай көп нерсе чечилет экен да. Эгерде ошо үйдө эгер аял заты диндүү болсо, бүт эмеге ошол эмеге таасирин берет экен да. Аларда мисалы үчүн балдарын кичинекейинен мечитке алып барганды үйрөтөт. Анан баягындай мен жана айттым го, эртеңки план деген нерсе жок депчи. Бизде көбүнчө кандай болот? Сосед тиги кошунабыз моундай машинаны бизден качан алабыз, же мына ушинтип жүрөбүзбү деп башкалар салыштырып ошол аял жактан келет экен да көбүнчөчү. Бизде деле мисалы үчүн атаандашуу, дүйнөгө болгон атаандашуу, балдарды тарбиялап атканда ошол бизде диндик сабатсыздык десем да болот. Анткени чындап ойлоп көрсөк, туура кырсында мындай эркектерибиз көп баяндарды угуп, мечиттерге барып бир аз жогулаткандырбыз. Аял заттарында балким ошол менин оюмча ошо диндик сабатсыздыкка жетпей атат го дегенге да түшүнүп келет да. Ошолор мисалы үчүн үйдө китептер, баягы сахабалардын жашоолору окулуп турса, мисалы үчүн шүгүрчүлүк деген түшүнүктөр болсо, сиз айткан жанагы акыркы күндө акыркы эмелерде ушул social media платформ деп коет, социалдык сеттердагы мына бидат немелердин аябагандай тез таркап кетишине мындай жол болуп жатат да. Бул аракчын аял заттарына ошо кечке үйдө отурат, телефондо отурушат, анан убактын аягын көбүн ошол жактан бүт нерселер ошол жактан эле келип, биз ойлойбуз да, жок мен бул жөн гана эме азыр көрүп эсинен чыгып калат, же мындай деп коебуз, бирок ал жүрөккө кирип кетет экен да. Мисалы үчүн бирөө эмесин кылып, бир аялына бир машинасын белекке берип тартып коюп атпайбы, тиги аялдан эмнеге тартасың дебей эле аны алып атат. Түшүнүлө турат, аялдан ошто эл көрсүн үчүн кылып атат да. Ошентсе дагы баягы көрүп отуруп башында мен бул нерсе жалган экенин билем, же болбосо мен диним күчтүү же деген менен ал баары бир жүрөккө кире берет экен да. Анткени көз аркылуу сөз бир күн чыгат экен да. Өзүнчө эле жашоого нараазачылык пайда болот экен, өзүнчө эле күйөөңө кыжыңыз келип калат экен, же аялына кыжыгы келип калат. Жана эми аларда эми баарды эле билебиз, ал жерде бүт контенттер жалган да, көбүнчө эле мисалы кыйналган нерселер тартылбайт, жагалаң баары жыргап жүрөт, баары эле эс алып жүрөт. Анан мен качан эс алам, мен деле ушинтип жүрөмбү деп анан өзүнчө жүрөгүнө кысылуу келип, анан ортодо жаңжал болушу мүмкүн экен да. Ошон үчүн
бул нерселерди негизи эле мен ушул буюрсадан сүйлөшсөк керек, ушул тармактарды мүмкүн болушунча азайтышыбыз керек экен да. Бул туурасында көптөгөн мындай илимий изилдөөлөр болуп, атайын мындай диета, цифровой диета деп коюшат да. Мындай нерсеничи ушул нерсени элдерибизге түшүндүрүшүбүз керек го деп атайынчы. Биз негизи сизди чакыргандагы негизги максат ушул да. Азыр маектен кызык жерге жеткен турабыз буюрса. Ошол өзү байке IT адиси болгондон кийин ошо IT адис катары ошо соц тармактардын биздин жашообузга тийгизген таасири, келечекте эмнелерди күтсө болот, бул жактагы биздин маалыматтар, толтура маалыматтарды киргизип атабыз, коопсуздук маселеси кандай деген темаларда сүйлөшөбүз. Бирок ага чейин жанагы бир нерсени мен да кичине толуктай кетейин дедим. План малазиялыктарда план жок, анчалык деле план мындай башкаларга атаандашып жашабайт экен дебедиңизби? Демек мен байкаган нерсе булар көбүнчө демек мечиттерге, бала тарбиясына, ибадатка көңүл бурушкан болсо, демек булардын планы көбүрөөк акыреттин планы экен, мындайча айтканда. Биз көбүрөөк дүйнөнүн планын коюп алганбыз. Ушу кыска жашоодо эле бир бактылуу болуп кетсек, бактылуу жашасак деген нерсе. Алар демек жүрөктүн рахаты, тынчтыгы бул акыретке иштегенде, акыретти ойлогондо болот, Аллахты эстегенде болот дейт го. Демек ушундай экен да, мен түшүнүгүм боюнча. Туура айтасыз. Ошол акыретти биринчи орунга коюп, акыреттен максат кылгандыктан бул дүйнө оңой го дейм. Балким ошонун себебинен ошону күтүп мындай бай жашайттыр, мындай Аллах берип аткандыр да, ырзыкын кең кылыпчы. Анан бир мигрант көрбөдүм да, сыртка чыгып кеткен, үй бүлөсүнүн сөзсүз ала жүрөт экен, сапарга чыксадан келинчек бала чаканы алышат да. Мисалы үчүн мындай нерсе байкайм да, мен үйлөргө киргенде, кээ бир үйлөргө кирген болсоң, кээ бир үйлөрдө мындай аурасы жакшы да. Мындай бир тынчтык бар, береке бар, бир башкача жагымдуу. Кээ бир үйлөргө кирсең, көп отура албайсың, жүрөк сыгылат. Кадимгидей баш ооруп калат кээ бир үйлөргө кирсең, кадимгидей мындай көп отургуң келбейт. Эмнегедир сезбейсиң өзүң көп отургуң келбейт да. Эми жанагы тынчтык мечитте көп билинет. Мечитке кирсең, мечиттин аурасы башкача, кадимгидей жүрөгүң тынчтык алып, тынчтык табып, бир мындай башкача бир сезим келет да. Эми мамлекеттерде эле бир үй да. Ооба да. Эми аурасы кандай экен? Кыргызстанга салыштырма, Кыргызстан аурасы же башка мамлекеттердин, анан Малайзиянын аурасын салыштырганда эмнени байкадыңыз? Сиз айткандай эле чын эле ошол жака караганда жүрөгүм салып калат да. Мындай сакина, нур түшүп турабы билбейм. Анан мечиттеринде катуу Куран түндөсү, мисалы үчүн Куран коюп коюшат. Эгер карылар болсо түндөсү микрофондон саат тахажжуд маалында турушуп окуша берет да. Эгер адамдар тургусу келсе туруп окушат. Анан мен бир досум жакында барып калды. Анан айтып атат, таң калды да. Биз мечитте турсак, багнат намазына семьясы менен келиптир, баягы кичинекей бала чака, үй бүлөсү, тиги аялдар аял жака кирип кетти, балдары менен келди. Биз багнатка өзүбүз келип атсак, булар балдары менен келип алыптырбы дейт. Таң калды да. Ошонусу кандай мечиттерге көп катташат экен. Анан ошол жактан балким сакинанан аябай кандай Куранга окшот экен, салават көп ачат экен пайгамбарыбызга көп салават ачат экен, аксакалдардан ушундай зикир, дуалар менен көп болгондуктанбы, мындай ошол жерде мындай сакина бар да, ушундай тынчтык, үйлөрүндө ошондой. Жана аялдар маселеси боюнча азыр биз диний түшүнүктөр бизде аялдарда жетишсиз болуп атат балким дебедикпи? Ошого балким баягы аялдар дагы ушул көрүп жаткандар аракет кылса, үй бүлөдө ошол нерсени китеп окуп, аракет кылып ошол нерсени киргизгенге, анан бир түр экинчи жагы биз эркектер угуп келе жатабыз, бирок өзүбүз деле ойлоп балким үйгө ошону алып кирип жеткирип бере албай жатабыз, уккан нерсе өзү деген дагы нерсе ой келип кетти да. Анан жанагыларды айтканыңыздачы, үй бүлөсүн алып келип атат депчи намазгачы. Биз өзүбүз барсак эми өзүң туруп кетип каласың да. Алар бир айтсаң айтасың. Менен келет деп досум таң калтат да. Сиз тура айттыңыз, ошол качан эркек, мисалы үчүн сиз айткандай мечиттеги баяндарды укса, анан кийин келип аялдарына сөзсүз түрдө айтыш керек экен да. Сахабалардын аялдары да ошондой болгон экен да, китептерге келет. Күйөөлөрүнөн эмне жаңылык болуп атат, динде эмне болуп атат, пайгамбарыбыз кандай хадистерди айтты,
Анткени бул ошол биз кээ алынар жатат мындай свет ток электричество сыяктуу дейт да, качан мечитке мисалы үчүн гэстер анан станциялар болуп үйгө келгендей бул нур дагы ошо мечиттерге барганда мечитте эмне жаңылыктар кандай баяндар болуп атат келип мына ютубтан же башка караганда эгер күйөөсү айтып бере турган болсо мындай көбүрөөк таасирдүү болот экен, көбүрөөк мындай ошол эле учурда мухаббат да пайда болушу мүмкүн экен, ошол жерде ынтымак да пайда болот экен да. Менимче сиз айткандай өзүбүз биз айтпай атабыз го дейм да, үйгө айтпай атабыз, үйдө китеп таалим окуп атабыз го дейм. Рахмат, Аллах разы болсун. Эми ошол жана айткандай эле маегибиздин кызык жерине келдик. Буюрса ошол соц тармактар боюнча сүйлөшсөк, сиз биринчи эми баягы биринчи суроо ошол айтыси катары ошол соц тармактардын иштеши кандай, бул жактагы биздин маалыматтардын сакталуу коопсуздугу, ушулар боюнча айта кетсеңиз. Негизи эле буларды кээ журналисттер айтат, азыркы именно соц тармактарын дофаминовый экономика деп коет да. Кантип ошол дофамин алып, алардын негизги эле максаты сизди көбүрөөк ошо телефондо карматса да. Телефон менен телефондон карматса, аны көбүрөөк ошонун артынан акча кылышат да алар. Акча мисалы үчүн реклама же башка нерселердичи. Алар ойлонушат, анан алар психологдорду алып келишет. Анан канткенде ушул адамдарды көбүрөөк мисалы үчүн соц тармактарында кармайбыз деген биринчи задача коюлат да аларгачы. Ошол боюнча психологдор иштейт ошо. Атайын психологдор, чоң профессорлорду алып келишип, адамдарды изилдешип, ар кандай казинолорго барып, аларды эмнени кантип эме алтат, дофамин алтат, кантип аларды кызыктыра алабыз деп. Мисалы үчүн Инстаграмда айла, мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыздан көп таркаган бүтпөйт да, кете берет. Мисалы үчүн китеп окусаңыз да бүтөт, тамак жесеңиз да бир порция жедим деп адам ошого көнүп калган да. Ал жерде бүтпөйт экен да. Качан досуң кетип же бирдеке чочуп кетесиң да, ансыз бүтпөй кете берет экен. Караңыз канча убакыт кетип атат. Эң кызыгы алар ушундай эме кылышкан, алгоритм кылышкан. Канткенде сизди көбүрөөк эме кылып ошол жерде кармап, аны контенттерин ойлоп көрсөңүз эч бир пайдалуу эмес экен да. Көбүнчө мына шорттор, кыска видео болуп койду. Анткени адам баласын ушунчалык жаман алар ушун дофамин эмеге көндүрүп коюшкан, легкий дофамин деп коет. Уже көбүрөөк нерсени көргөнгө сабыр жок болуп калыптыр. Байкасаңыз, адамдар сабыр кетип калды. Ушулардын аркылуу сабырыбыз да кетип калды да. Жанагы светофордо тез кетет, светофордо ушулардан го дейм бир нерсе болсо баткы жерге. Анткени ошо бар жок нерсени ошо үйрөтүп коет да, кыскагачы. Бат болгонго, анан адамдын концентрациясы жоготот экен. Мисалы үчүн ошол Microsoft'тун изилдөөсү боюнча караганда 2015-жылдары бир изилдеп көрүшкөндө бир адам 15 секундка чейин бир нерсени көрүп, ошону түшүнүп ала алат экен да. Фокуска ала алат экен. Ал эми кийин 5 жылдан ушул соц тармактардан кийин караганда уже 10 секундка түштү, 8 секундка түштү. Андан бери уже канча жыл өттү, ар бир ушундай 7-8 секундтан кыскара берсе, азыр уже бизде почти фокусубуз азайып баратат да. Ошон үчүн билим албай атабыз. Ошон үчүн баягы анткени могул жаш балдар сүйлөбөй калганда ошон экен да, баягы көрүп отура бергенде мына менде префронтал кортекс деген бир бөлүк, алдыңкы бөлүк ушу мотивация, фокус ошолорго мындай эме жоопкерчиликтүү экен да. Качан биз ошону отуруп эле көз менен көрүп өзү эме кыла берсең, ошол жер өчүп калат экен. Өчүп калат. Мисалы үчүн бала сүйлөшүүнө мотивация керек да. Кой тилимди кыймылдатайын, кичине дейин деп, ал мотивация жок болуп калды да. Мотивация жок болуп калды. Ошол убакыт өтүп кетти ананчы, ошол периодчу. Ошон үчүн коомчубузда мисалы үчүн көптөгөн жаш балдар тили кешип атат. Аутизм деген ошолар жана менин оюмча ошо тили чыкканга чейин бербей эле коюш керек го дейм да. Анан кийин баягы жаштардын жалкоо болгондугу, булар ошол келемиштерге көптөн эмелер окумуштуулар далилдештир да. Бул ушундай келген, ушул соц тармактан келген дофамин бул адамды мотивациясын жоготот экен. Мисалы үчүн бир келемишке мотивация берип турдаган, дофаминди берип турдаган, баягы тамакты берсе, алдын алып келсе жейт экен, кичине тартып койсо жебейт экен да. Бул уже жашоого мындай умтулуу эмеси жоголду да, мотивациясы жоголду. Наракка барып жейин деген уже жок болду да, андайчы караңыз.
Анан кийин бербей акыры үйрөтүптүр. Анан кийин электр шокту бергенде кайра эле баягы дофаминге түшүп калыптыр да. Бул деген сөз качан кичине бир жашообузда кичине стресс келип калса, ошол оңой дофаминге барган адам ушундай көңүл калат экен да, эмечи түшүп калып ошого бара калыптыр. Бул деген сөз биздин ошол эмени өлтүрөт экен да, биздин мотивациябызды, фокусубуздучу. Негизи эле ал жакта контенттер дагы, если динибизди эмес, мындай эле карай турган болсок, бул YouTube'да мисалы үчүн бирдемкени подкасттарда бир пайдалуу информацияны алсаңыз болот да, бир эмени теманы жапсаңыз болот. Ал жерде шортта кете берет. Анан кыска болгондуктан буну сэндвич сыяктуу деп коет да, сэндвич эффект деп коет. Эң жаманы ошол диетага окшош эле да. Мисалы үчүн сиз манты жеп атасыз, анан кийин эле кайра таттуу жедиңиз, анан кайра эле ачуу нерсе жедиңиз, ушинтип берсе ашказан өлөт экен да. Ошол сыңар эле биздин мээбизде бир турсаңыз эле сонун бир баян, бир устаздарыбыз баян айтып калды. Мындай кылсаңыз эле бир күлө турган нерсе чыгып калды. Сиз ыйлайсызбы же күлөсүзбү уже кет. Андан кийин мындай кылсаңыз бирөө садака бериңиздер деп чыга калды да. Мындай кылсаңыз ушинтип баягы тамакты ар нерсени жей бергендей эле биздин мээбизден ар нерсени жей экен да. Биз адам баласы өзү эки нерседен турат экенбиз да. Биринчиси бул физиологияны толтуруш үчүн тамактанат экенбиз. Кальций, магний тамактардан жеп, буну жакшы жейли. Мисалы үчүн кан азайып кетсе, көрүнөт экен, бледный болуп, көбүрөөк железо же темир жейт экенбиз. Бирок могул жан дүйнөдө келгенде көрүнбөйт экен да. Буну контролдош да кыйын экен. Адам баласы дайыма ушундай жан дүйнөгө курсак ачкандай эле ачат экен да. Эгер толтуруп эме кылып турбаса, ошол жактан ар түрдүү нерсе кирсе, сөзсүз түрдө баягы таасирин берет экен да. Менин оюмча ушул нерселер балким ушундай терс көрүнүштөр дагы ушундай жашоого таасир тийип калышы мүмкүн экен да. Биз өзү булдай нерселерге маани бербейбиз да. Кичинекей эле нерсе депчи. Азыркы айткандай эффект чыгып кетти, баягы көпөлөктөр эффектиси дегенчи. Көпөлөк мисалы үчүн бир Техаста торнадолор болот экен да. Торнадолордо өтө чоң болот алар, чоң торнадолор болот экен да. Анан ошолорго бир экологист айткан экен, окумуштуучу, буларга көпөлөктөр күнөөлүү депчи. Анан кийин элдерде түз маанинде түшүнүптүр, көпөлөктөр болсо торнадо болуп кетти депчи. Көрсө, эгер далилдеп келсе, ушундай экологияга таасирин бергендиктен бандай жыйынтыгы катастрофический чоң начар нерсеге алып келди да. Ошол сыңарда эле мисалы үчүн биздин жашоодо кичинекей нерсе катастрофический чоң жаман жоготуулар алып келип коюшу мүмкүн экен да. Мисалы үчүн доминого окшош да. Доминодогу анда да жыйынтыгы чоң, бирок анда билесиз да, мындан кийин эмне болот экенинчи, жашооңузда эмне болот экенин. Бунда кантип болот экенин билбейсиз да. Ушундай бир хаос болуп кетет, анан жыйынтыгы ушундай эме болот да. Ошон үчүн көпөлөктөр эффектиси деп коет, butterfly эффект. Бул окумушта ошондо көпөлөктөр ошол торнадога таасирин берип чыгарып атканын далилдеп чыккан ошондо. Далилдеп чыккан. Ошону анан кийин психологдор айткан, бул ушундай жашообузда нерселерди буну көпөлөктөр эффектиси деп коет да. Кээ бирки нерселерге кичинекей деп маани бербейбиз, анын эффекти чоң. Бир аздан кийин кантип торнадо болуп кетет. Кантип кандай болоорун биз билбейбиз да. Сложный эме механизм ортосундачы. Ошон үчүн маани берип үйрөнүшүбүз керек экен да. Жакшы нерселерди айттыңыз. Биз дагы мен байкоолорумдан айтайын, биз дагы жана окурмен деген окуу борбор иштетебиз. Ал жакта балдар менен иштешебиз да. Анан балдар менен иштешкенде сабак өтөбүз, кээде сабак өтүп, талим тарбия боюнча сабак өтүп калабыз. Анан ошол жерде мен биринчи байкабапмын. Балдарды түшүнүп атат го деп, баягы мурда өтүп жүргөн эле сабактарды сонун кылып өтүп эме кыла бердим. Балдар карап отурат, ушул карап отурушат. Анан сонун алып атышат да, булар карап отурушат деп. Анан кийин эле сурап баштасам, жок да, сиз айткандайчы, айта албайт. Ошончо сен ал жерде мисалы үчүн 1000 сөздү сүйлөгөн болсоң, ошонун ичинен сен бир 10-15 сөздү айтып бере албайт да, кээ бир балдарчы. Анан сен эмне кылып отурдуң десе, ою кетип калган, фокусту бир жерге кое албай калыптыр да балдарда. Сиз айткандай, ошол жана оору болот деп атпайсызбы, бул фокус. Мен ойлоп калдым, барып балыктардай эле болуп калабыз депчи. Балыктар барып жамааты менен жүрсө, бир кайырмак таштайт келет, эме келет, аны бир балык жейм деп туруп илип алып чыгып кетет. Балыктар аны көрөт, качып кетет. Кайра 2-3 секундтан кийин таштаса кайра чогула берет да. Ошол сыяктуу болуп калабызбы депчи. Жанагы балдарда ушул нерсе байкала баштаптыр да. Туура. Анан экинчи бир нерсе, жанагы ата-энелерде ажырашуу, жанагы үй бүлөдө ажырашуу деген нерсе, жанагы сиз айткандай кичинекей эле бир нерсени бир аял чыкты дагы, мына мага күйөөм машина алып берди, же болбосо мына машина алдым мен,
күйөөмсүз эле жыргап жашап жүрөмүн, мына ажырашкандан бери мындай болду, тигиндей болду дегендер чыгып атпайбы? Анан же болбосо гүлдөрдү берип, анан машиналы берип мынтип чыгарышып атпайбы соцсеттерге? Муну эми баягы көрүп коет экенбиз. Бул билинбей ошо ажырашууларга дагы жана көпөлөк эффектиси дегендей ушулар себеп болуп атабы деген да бир ой да, чоң бир себептин. Албетте, анткени эми статистиканы өзүңүз айтып атпайсызбы, көп айтат депчи. Салыштырсак, мурункуга кандай Кудайга шүгүр жакшы эле атабыз, экономикабыз жакшы эле. Мындай анализ кыла турган болсок, жашообузга ушул нерселер келди, анан көбүрөөк сиз айткандай көбөйүп атат деп атпайсызбы. Көбөйсө, значит, ушулар болушу мүмкүн да. Мен айта алам да, болот да. Эгер математика логикалык жактан да карап көрсөкчү, башка себеп деле мурункудай, мурун анда болбосо, мурда еще мындан да татаал жашоолордо жашап жүрдүк. Эмнеге десек, балким эмес, ушундан эле болуп атат да. Анысына жакынкы изилдөөлөргө караганда бир эксперимент кылып изилдешкенде, айрыкча могу Мета компаниясы бар эмеспи? Мисалы үчүн Facebook, мурунку Facebook, азыркы Мета компаниясы, ушундай бир эмеси бар экен, политикасы. Алардын тарым платформаларында көбүнчө ажырашкан же болбосо деги эле бойдок бош адамдар көбүрөөк отурат экен да, көбүрөөк мынтип профилдер карап, ошо кызык окшойт, адамдарды карап. Анан алар кандай кылат? Значит, аларга көбүрөөк мындай эме керек да, бош адам, үй бүлөсү жок, мындай кылып отурса, көбүрөөк отурса да, бойдок отура берсе акча түшөт. Алар эмне кылышат? Алар мисалы үчүн Facebook, жанагы WhatsApp алар болуп калды. Ушуну излешкен, байкап калышкан да, WhatsApp'тан мисалы үчүн бир келинчеги менен бирөөсү менен бир аз урушуп кетсе, келинчегине да аялын күйөөсүнө да уже ажырашуу жөнүндө же мындай жалгышуу жакшы жактары жөнүндө видеолор, контенттер келе баштаткан, даже Instagram'дарга да. Алардын платформасы бир да. Мисалы үчүн кантип эле мен канча жылдан бери жакшы эле жашап жатам, же болбосо эң жаман алар айтат, ошол даже ошол жазышкандардын маанисин түшүнөт экен да. Эгер мисалы сиз жеңе менен финанстарында кичине айтыша кетсеңиз, ошого мындай ылайыкташтырып финансынын эмелери жалгызсаң бай болосуң, мисалы үчүн же мындай деген сыяктуу видеолорду берет экен да, контенттер сунуштапчы. Мен күйөөм менен бомж сыяктуу жашап аттым, менен мына мен ажыраштым, өзүм бизнес ачып болуп кеттим, мисалы үчүнчү, ошон атайын туртатат да жанагычы. Биз ойлошубуз мүмкүн, кантип эле мен эле ушул Марк Цукерберг карап отура эле депчи. Мындай алгоритмдер, мисалы үчүн жана айттык го, алар ушундай психологдор иштешет. Бир-эки программистке тапшырма берет, алгоритм жазылат, анан бүт миллиардтаган бүт платформасы боюнча аккаунттарга кетет да. Бул алгоритм уже иштей баштайт. Ошон үчүн биз ойлошубуз керек, мен эле карап отура эле депчи. Алар ар бирин ушинтип бир алгоритмди система берип коет, болду, анан иштей берет да. Ошон үчүн алар ошо кызыктар экен да, ошондойлоргочу. Ошон үчүн кээде ушундай контенттер келип калса таң калбаңыз да. WhatsApp'ты карап коюңуздар. WhatsApp'ты карап коюңуздар. Демек, бул жерде бир аз түшүндүрө кетсек, агайдын айтышы боюнча эми мындай да, Мета компаниясы дегенде бул жерде WhatsApp бар, WhatsApp, Facebook, Instagram үчөө бир адамдыкы, Мета компаниясына тиешелүү. Демек, биз WhatsApp'тагы чат жазышкандарыбызды алар кадимгидей окуйт, анализдейт. Окуп анализдейт дагы ошол жерде кандай сөздөр кетти, ошого жараша эгер жанагындай маселе болгон болсо, Instagram'ыбыздын баягы поиск кылганда ошол жеринен, башка жеринен ошол сиз бизге ошондой бир контенттерди, ошондой видеолорду бизге суна баштайт. Демек, булар Facebook, WhatsApp, Instagram үчөө бир мындай бир система, бир менен маалымат алмаштырат. Бул туурасында бир аз ызы чуу да болду. Мисалы үчүн Мета компаниясы эмне үчүн биздин алар айтышканда сообщенияларды окубайбыз, деп. Кийин адвокаттар караса, мисалы үчүн Мета бизнес ошондой эмелерди, аккаунттарды алар элдерге мындай эме кылыштык менен алар кошуп коюпту да. Биз силердин каталогуңарды, кайсы товарыңарды жакшы кетет, кайсы геолокация, кайсылардан көбүрөөк эме кылып, анализ кылып силерге жакшылык кылыш үчүн деп доступ алган экен бүт сообщенияларгачы. Эми мындан бияка окуйбуз депчи. Биз эгри согласен баспайбыз да. Окуганда эмеспиз аны. Түшүнүктүү. Демек, коопсуздук маселесинде дагы көп эме бар экен демек, бул жакта көп маселе бар экен коопсуздук боюнча дагы. Эми ушул негизи жалпы эле бизге алып келе жаткан мунун пайда жактары да бар да. Азыр жасалма интеллект деген чыкты. Ушул Instagram, WhatsApp ушулардын бир пайда жактары дагы барбы? Сиз өзүңүз кайсы соц тармактарды колдоносуз? Ушул биринчи пайда жагын дагы айта кетсек, анан кийин дагы ушул зыян жактарына бир өтсөк.
жанагы негизи эле технологияны кээде адамдар пайда кылабыз деп чыгабыздан бирок результаты жыйынтыгында наоборот болуп калган көчүлөр да. Мисалы үчүн Nokia'нын негизги максаты элдерди байланыштырабыз, элдерди жакындатабыз деген экен да, телефон жараткандачы. Жыйынтыгында эмне болду? Карым катнаш деп ойлошкон да, наоборот алыстап калдык. Телефон деле сүйлөшүп, уже баардык иштерди бүтүрүп көп жакын болбой калдык. Соц тармактар деле башын ошентип ишкен. Мисалы үчүн ошо түгөлөр табуу сайттар, мисалы үчүн эмелер, ошол айткандай биздин платформа менен уже мындай как раз бойдоктор азаят, анткени алышадан таап алышат бири бирин депчи, наоборот көбөйтөт да. Бирок технологияны менин оюмча колдонуш керек. Эгер билим берүү жагында да айта кетсеңиз, жанагы кечээ бир сүйлөшкөнүбүздө дагы жакшы нерсе айттыңыз эле. Телевизор маселеси болчу. Телевизор чыкканда дагы ошо билим бардыгына мындай доступный, орусча айтканда доступный болот, жеткиликтүү болот деп эме кылышкан да. Ойлошкон Том Эдисон айткан экен, ал ошо телевидение чыкканда билим берүү негизинен системасы эми ушул агайлар ушул жерден эле сүйлөйт, ушул жерден эле эме кылып 98% көтөрүлөт деп айткан экен. Эч ким да сурап турду, 98 номер каяктан алдың, кайсы депчи. Ал көрсө эми кийин ойлоп көрсө, ал деле Илон Маск ошондой эме болгон да, бизнесмен, анан эме болгон, ойлоп чыгарчу. Ал өзүнүн электричество сатам деп ойлогонбу, балким ошондор. Негизи эле ар бир ушундай технологиянын өнүшү менен көпчүлүгү ушу канткенде билим берүүнүн эффективин жогорулатабыз деп аракет кылышат да. Бирок салыштырып келгенде ошо телевидениеден деле көп деле өзгөрүү болуп атыр. Кийин эми айтат, эгерде ар бир баланы программалауну үйрөнсөк, баардык жактан баардык илимдерди алып кетет деп бир да эксперимент кылып көрүштү. Могу жасалма интеллект келип атат. Жасалма интеллект менен кылсак дагы билим доступный болуп калат деп атышат. Бирок азыркы күндө эки эле мындай далилденген нерсеге келип токтолуп атат экен да. Биринчиси бул информация, алган билимибиз качан кыйналып алганда анан жакшы алат экенбиз да. Эгер оңой эле мисалы үчүн кирсек, ала берсек, адам менин эске тутуму жоголот экен. Бир ушул жөнүндө эксперимент кылып көрүшөт. Бир группа эссе жазышат. Бир группа жасалма интеллект менен жасашат. Экинчи группа документ search engine деп коет. Google'дан тияк бияктан изилдешип кичине аракет кылып жазышат. Үчүнчүсү жалаң китептерден өздөрү эксперимент кылып көрүп жазышат да. Жыйынтыгында балардын билимин тест кылгага келгенде күткөндөй эле мына жасалма интеллект менен алганда аябай аз чыгыптыр да. Почти эч нерсени билишпептир. Баягындай изилдөөлөрдөн алгандар бир аз жакшы, ал эми эң жакшы жыйынтык бергендер жанагы өздөрү кыйналып изилдеп эме кылгандарга көбүрөөк жыйынтык бериптир да. Буну баары эле күтүшкөн дейт да, ушундай болушун. Бирок эң кызыгы андан кийинкиси дейт. Андан кийин дагы ошол студенттер уже көнүп калыптыр да оңойгочу. Кичине эле болсо ошо жасалма интеллектке барып эле илим алып, ошо кийинки окууларына да тест таасирин тийгиздир да жанагычы. Ошон үчүн айтар элем, эгерде изилдөөлөр күнүмдүк жумуштарга, мисалы жасалма интеллекттерди күнүмдүк кайталанчу жумуштар бар, ошолорго колдонсоңуз менин оюмча эч кандай зыян жок. Наоборот, эффективдүүлүктү көбөйтөт, энергияны сактайт. Сиз убактыңызды башка нерсеге жакшы жака жумшашыңыз мүмкүн да. Ал эми өзүм жашоомдо соц тармактардын эч кимисин колдонбойм да, өзүм жашоомдо. Биз колдонгон маалда акыркы жолу ошо Одноклассник болчу. Ошондон кийин бир свет койсом, досторум жазып калды. Мындай сонуки мындай айтканда зависть болуп түшүндүм да комментарийлерденчи. Андан кийин ошондон кийин мен түшүндүм, бул жакшы нерсе эмес экен депчи. Мисалы үчүн бирденке мактансаң, артындагы адам Кудайга мындай шүгүрсүздүк кылыш мүмкүн да. Эмне үчүн менин досум тиякта жыргап жүрөт, мен бул жакта жүрөм, же болбосо эмне үчүн менин досум машинаны алып жыргап жүрөт, менде жок депчи. Ошону мен Кудайдан кортом, что башка бирөөлөр мени көрүп андай эме кыласың. Ошондон кийин эле токтотком да негизичи, соц тармактарынчы. Өзүңүз айтайын дейсиз, ошолор эме боюнча иштейсиз, бирок соц тармак колдонбойсуз. Колдонбойм. Кээде задачалар келип калат, техник задачалар. Мисалы үчүн Instagram менен интеграция кылгыла, бул Facebook менен интеграция кылгыла депчи. Ал кезде же компания өздөрү күлүшпөйт аккаунт. Кээде өзүм ачып калам, бирок ачканда мурда асансөндө эле ачып койчумун. Азыр паспорт керек болуп калыптыр. Анда сүрөткө түшүп калат экенсиң. Ошентип бир эки аккаунт жүрсө керек. Жумушка керектелерчи. Ошо атак негизинен колдонбогонго аракет кылам. Эң токтоло кетчү нерсе жанагы
соц тармактарды азыр бизге караганда бизден бир канча жыл эрте баштаган мамлекеттер бар да, өнүккөн мамлекеттерде алар бизден мурдараак колдонуп башташты да. Анан алардын ошол жыйынтыгы, эффекти, зыяны, пайдасы эртерээк көрүнүп жатат да алардачы. Анан сиз ошол жактарды бир көрүп келген инсан катары эмнелерди байкадыңыз? Соц тармактар кандай зыяндарын берип жатыптыр адамдарга, балдарга, ушулар боюнча, чоңдорго, балдарга? Ооба. Баары эле айтып, мисалы үчүн ошол Америкада баары түшүнүштүү да, бул көп отуруп негизи эле жакшы нерсе алып келбейт. Бул дофамин оңой отуруп телефонду эле кылып, мисалы үчүн жаш балдар мотивация, адамдар мотивациясы кетти. Сиз айткандай ажырашуулар аларда эле көп болду, аягында көп болуп жатат. Анан булар азыр Агрессия, мыкаачылык деген нерселер дагы мындай көбөйгөн байкалды ушул нерселер. Бизде мындай учучу көрүнүп атат го ошол. Ал деген мындай экен да, адамда баягындай көрө албастык бар да барчы. Мисалы үчүн жыргай берсе, башкалар жалаң жакшы жактарын тарта берсе, анан эмне үчүн менде мындай андай жашоо жок, анан эмне үчүн деп алардан эмес деп, биринчиден ошону түшүнбөйт, экинчиден ал жалган экен да эсинен чыгып калды, деп эле көрө берипчи. Анан кийин ошол агрессия алып кеткен да, барып-барыпчы, мындай бирөөлөрдөн өч алып, эме кылып. Анан буну мисалы үчүн Кошмо Штаттарда көп эле аракет кылышты, жанагындай закон киргизейле, бербейле депчи. Бирок ал жакта демократ болгон аябай таразыланып отуруп, азыр эмеге өтүштү, маданият менен биринчи канчалык биз жапсак дагы баары болбойт экен. Жаштарды мисалы маданият менен үйрөтөлү. Кандай эле мисалы үчүн жаш бала тамеки кароо же алкоголдук нерселерди пайдалануу, мындай жат көрүнүш, бул адепсиздик, мындай неме кылган сыяктуу эле буларга ушундай телефондорду, баш эле телефондорду бербей жатат азыр. Кээ бир компаниялардын балдары, кээ ошондой мектептер бар, телефон жок окутушат да. Анткени бул жерде дагы бир нерсе айта кетчү нерсе, мындай жамааттык эме керек экен да, биргеликте иштеш. Мисалы үчүн сиздин балаңызга телефон бербесеңиз, бирок анын классташтары тиякта мектепте 25 баарда, мисалы үчүн баарына телефон болсо, ал бала өзүнүн баана сезет экен да. Ошон үчүн алардын ата-энелерине айтышыбыз керек экен. Алар силер да бербейле, биз да бербейле депчи. Бул жамааттык эме керек экен. Мисалы үчүн Японияда деле бул нерселерди түшүнгөндүктөн айрыкча жаш эмелерге атайын настройкаларды заставить этишет да, чыгаргаткан компанияларгачы, бизге кирердин алдын мондой түзөмөлөрдү болсун платформаларда деп, Instagram, Meta бар ошолорду кирердин алдын ошондой эмелерди сөзсүз коюшат. Кытайда деле мисалы үчүн Кытайда закон бар экен, 10дон кийин ошо мектеп окуучуларына, 18 жаштагы кичинекейлерине соц тармактан баарына жабылат экен да, достуктарчы. Булар эмнени көрсөтөт? Бул деген алар жыйынтыгын көрдү, балдарда эме жок, ынтылуу жок, кийинки жаштарда мисалы үчүн ошонун терс жактарын көрдү дагы, уже чара көрө башташты да. Мамлекеттик деңгээлде мындай элдер кайрылып ошондо бир соц тармактарга талаптарды коюшту ошондо, мондой нерселер. Өздөрү талап көрүштү да, уже сразу талаптарды коюшту да. Бул нерсе буларда эме машина биринчи чыкканда эле мындай эме ремень безопасности же бандай нерсе менен келбептир да. Булардан ошондой жана эмем көрүштү да, көргөндөн кийин анан сразу реакция кылышташты. Жакында эле мисалы үчүн бир окуя болуп өттү. Жаш бала бирөөсү Америкада, бирөөсү Бельгияда бир жаш балдар ошол жасалма интеллекттен бандай эме менен сүйлөшүп отуруп, өздөрүнүн жандарын кыйып алыптыр да. 1 жыл болду элек. Аларда кандай болгон? Алар ошо сүйлөшүп отуруп, мындай жагып калган, анан жаш балдар экен, сүйлөшсө мындай бизде эмне бөлүп турат десе, ал жасалма интеллект айтыптыр да, сенин жаның бар, менин жаным жок да. Алар ойлоптур, мен өлсөм ушуга барам депчи. Жаш баланын бай немеси калыптан элек да. Ошондон кийин закондор менин оюмча киргизип атышат азыр ушул сайттарга, ошондой жаштар эмелери, мисалы үчүн 18ден жогорукуларга депчи, кулк мүнөз баандай калыптанып калганда. Дагы ушул мына дофамин деп атасыз да, ушул дофамин мен көп угуп калдым ушул нерсе. Бул мына алкаштар эме болгондо кол титиреп, акча сурап эме болуп калышат, арак издеп калышат. Анан жосо баңгизат колдонгондор бар, алар башкача болуп калат. Өткөндө эле бир соцсет тармактан көрүп калдым, 12 жаштагы бала апасы колунан телефонун алып бербей койгон экен, бүт үйдү талкалап таштаптыр да. Мебелдерди бүт талкалап таштаптыр. Эми ушул дофамин деген эмне өзү, адамга кандай таасир берет? Ушул боюнча да кичине кененирээк токтолуп кетсеңиз. Анткени
балдарга тарбия берүүдө ата энелерде азыр балдарда маселе эмес, ата энелерде көп маселе болуп жатат да. Анткени ата эне эгер балага толук кандуу көңүл буруп, аны менен сүйлөшүп, ага туура тарбия берсе, балдарда андай терс нерсе көрүнмөк эмес. Демек ата энелер биринчи баштап өзүбүздө ошол телефондо отуруп алып кечке убакытты туура эмес пайдаланып, ошол балким өзүбүз дофаминден арыла албай жаткандырбыз, өзүбүздө маселе бардыр деген нерсе да. Ошол дофамин боюнча кичине кененирээк токтолуп кетсеңиз. Негизи психологдордун айтуусу боюнча, мен адис эмесмин, врач эмесмин, бирок ошол дофамин деген бул гормон мээде адамдын мындай выживать жашоо үчүн, күрөшүү үчүн берилген, Кудай тааладан берилген эмес экен да. Качан мисалы үчүн курсагыңыз ачса, бир нерсе кылыш үчүн бөлүнүп чыгат экен. Биз ошону оңой жолго өтүп алдык да. Мисалы үчүн телефон эле алып калдык да, көз аркылуу эле физикалык активдүүлүк жоголду да. Мындай кыймылдоо эмелер. Буну хедониялык адаптация деп коет. Көнүп калат экен да ошогочу. Адам уже мындай айтканда жана Instagram, негизи ушу соц термектерден алган баягындай менин реакциясын менен жанагы сиз айткан ошо наркотик, алкоголдордун реакциясын караганда экөө бирдей чыгыптыр да. Экөөнүн баягындай кайсы бөлүктөрү кайсы ырахат алат, кандай баягындай сигналдар жүрөт караганда экөөнүкү бирдей чыгыптыр. Бул деген сөз ошо сиз айткан туура эле ошол жанагы алкоголь, наркотик сыяктуу эле, кокаин сыяктуу эле мындай эме деп коет, байланып калат, ошого байланып калат экен да. Ошон үчүн буну түшүнүш керек да. Мындай ойлоп көрсөң коркунучтуу нерсе да. Эгер бирөө бир наркотикке отуруп калса башкача угулат, бирок биз билбей атабыз да, дагы делечи. Негизи эле булар билишкен экен да, ошондой канткенде ошол допаминди бөлүп чыгарабыз деп, анан ушул нерселерди, соц тармактарды бирөөнүн жашоосунун кызыккандай, ушундай эмелер көргөндө, анан бул жерде креатив жок, баардыгы бир нерселерден дурап кетип атпайбы? Баягы эмне болуп кетип, бир машинасы монтсе баары эле ошентип Bugatti, баары эле мындай креатив жок да, баары эле бир нерседен тураша берет да. Бул деген сөз уже сен манипуляция болдуң деген сөз да. Сен өзүнчө ойлоно албайсың, өзүнчө кыла албайсың. Эл эмнени кылса ошону кылып кете бергендик да, уже манипуляциянын бир түрү да. Ошон бир рамкага кирип калат. Рамкага кирип калагандай башкарышат, каалаган видеону тренд кылышат да, баардыгы ойлонбой эле ошону ээрчип кете берет да. Эгер эртең бирөөсү жардан секирсе, баары эле ошондой да болушту. Ошон демек бул нерселер мисалы үчүн азыркы мурда биринчи мисалы радио чыкты да. Радио чыкты. Адамдар радиого мен да радио кичине көрүп угуп калдык. Үйдө мындай бир бурчта радио турат эле. Кээде ырлар берилип, жаңылыктар айтылып, ошону угуп калат элек да. Кичинекей мезгилде. Кийинчерээк телевизор деген чыкты. Телевизорго чыгып адамдар ага байланышты. Ага байланып телевизор өнүктү. Андан кийин мына телефон чыгып, интернет чыгып, адамдар дагы да байланды. Эми мунун жеткен чеги кандай? Келечекте дагы нелер чыгышы мүмкүн? Эгер биз ушул азыркы мезгилге келе ушунчалык байланып аткан болсок, келечекте дагы кандай болушу мүмкүн? Нелер жасаган жатышат дагы? Айт адис катары ушул боюнча да айтсаңыз. Сиз туура айттыңыз. Көбүнчө ойлойт да азыр биз булар паника кылып атат депчи. Жана Тургеневдин отцы и дети дегидей булар жаңы нерсени кабыл албай атат. Бул да убакыт өтүп кетет. Сиз айткандай телевизорго көндүк, буга деле көнүп кетебиз деген да элдер жок эмес да. Бирок бул биз көнгөн жокпуз, бул просто алмаштырдык да. Сиз айткандай радио кызыксыз болуп калды. Эмне үчүн? Телевидениеде сүрөт, но баары кызыктуураак. Радиону ыргыттык. Телевизорду көрүп отуруп тажадык, анан DVD видеолор чыкты, атайын кинолор, каалагандай кинону коюп алып келип алып көрдүк. Андан кийин айткандай интернет чыкты. Бул деген сөз бул жана биз бул жерде адаптация кылган жокпуз, наоборот алмаштырып атабыз. Ордун элечи. Бүгүн мисалы үчүн Instagram, эртең дагы башкасы чыгат. Азыр мисалы үчүн жакында холограф бандай очкилери келиши мүмкүн. Уже мета уже бүтөйүн деп калыптыр. 3D очкилер, мисалы үчүн ошо телефон коюп алып эле ошону карап. Бул деген сөз барган сайын фитналар тагы эле баары мынандай баягындай адамдарды кызыктыруу, мындай же кызыгасың, же кыжалат болосуң да. Мисалы үчүн бир машинаны 3D кылып көрсөтүп койду да. Андан бетер кыжаласың да, качан аламын муну депчи. Же болбосо бир нерсеси мактанып чыга калды монтипчи. Аны 3D'дан көрүп атабыз. Адамдын стресси, депрессиясы вообще ошол нерселер чыккандан бери 3 эсеге көбөйүптүр да. Баардыгы адамзаттын
бизде эми эсептебейт да, бизде балким социалдык кандай изилдөөлөр жоктур. Чет өлкөдө изилдегенде бул 3 эсе көбөйүптүр акыркы ушул соц тармактардан кийинчи адамдар өзүнчө эле депрессия болушу берет, депрессия. Неге десе, ошо жана сиз айткандай бирөөлөр немени көрүп алып, курга мындай нараазычылык, жүрөгүндө кыжаатчылык, өзүнчө эле сыгыла берген, өзүнчө эле эме боло бергендердин баары ошолардан кийин 3 эсе көбөйүптүр да. Значит, биз айта алабыз, бул ушулардын айынан десек болот да. Статистикага кайрылсакчы, карасак. Ошон үчүн эми мындан кийин дагы ушундай нерселер келет экен, буга даяр болушубуз керек экен да, даяр болуп ушуну биз биринчиден биринчи маселебиз ушуну билсек. Чын эле зыян экенчи, кандай зыян экенин азыр жандам сөйлөшүп отурабыз, зыяндарына. Ушуну түшүнгөндөн кийин анан адам уже өзү чечим чыгарсын да, канча көрөт, канча зат көрөт, эмнени көрөт. Биз мисалы үчүн азыр экөөбүз отуруп жаап салайлы десек, канча комментарий келсе элек буларды депчи. Өзүңүз карап көрүңүз да, канча мисалы үчүн пайда алдыңыз. Кээ бирөө билим алам деп кириши мүмкүн экен. Ал жерден билимдүү адам бүгүнкү күндө бир 300дөн 400 500ге чейин шорт көрөт экен. Көбү 24 сааттын ичинде сааттын ичинде чыгып кетет экен да, эсинен чыгып кетет экен. Мисалы үчүн же болбосо бирөө мен только мындай жакшы нерселерди көрөм деши мүмкүн. Канчалык настройка кылсаңыз дагы таргет деген нерселер бар, башкалар келип аралашып кете берет экен да. Ошон үчүн андан көрөктүү мисалы үчүн өзүңүзгө убактыңызды анализдеп, ошондон кийин атайын Apple жана screen time деп чыгарган да, кайсыл тиркеме көбүрөөк колдонтасыз, ошону карап көрүңүз да. Канча убактыңыз кетет, ошонун ордуна эмне кылсаңыз болот эле, балким китеп окусаңыз болот эле мисалы үчүн. Сиз айткан маселени көбүнчө мынау мектеп окуучулары менен студенттерде ушул маселе чоң да. Сен, менде инилерим бар да. Сен азыр жашсың, эмне кыласың? Мен мисалы эми бизде телефон жакшы эле чыгып калган болчу, классташтарымда, группалаштарда деле эме болчу, бар болчу, бирок мен ошо биринчи курстарда жөнөкөй простой телефон алдым, үчүнчү курстарда мындай телефон алдым да. Анан аларга да айтам да, эмне кыласың? Азыр колдонбой эле койсоң эмне кереги бар? Жөнөкөй эле простой телефон алып колдоно бер, андан көрө билим ал, оку, кийинчерээк жетишесиң бул нерсеге десең, жок, бул мен окуума керек да дейт да. Демек, статистика боюнча адам ал соц тармактардан алган билими жугуштуу болбойт экен да адам, мындайча айтканда. Жана сэндвич эффект дегендей, азыр бул жерде эмеге болуп кетти да, адамдарды канткенде күлдүрүш керек, канткенде мындай attention, көңүлүн бурдуруш керек болуп калды. Бир видео экинчисине өтөт да. Ар кандай нерселерди ойлоп табышты, ар кандай нерселер көчөчүп, кыскасы адамдардын көңүлүн өзүнө тартам деп мындай уровень аябай жогорулап кетти да, баягы атаандаштыкчы. И ошонун себебинен адамдар уже барып көнүп уже албагы кызыксыз болуп калды да. Көп ойлошот экен, мисалы үчүн бизнес үчүн киргизем деп ойлошу мүмкүн. Ал акыркы мына жыйынтыктарга караганда Instagram эмелерде жыйынтыктар анчалык эме бербей калыптыр да, жыйынтык. Анткени жана эле ошол сиз атайын кыйналып бир реклама тартып, бир ролик тартасыз, аны мынтип эле бир верх менен баягы эме менен өтүп кетти, үстүгө чыгып кетти. Андан кийинкиси андан кызыгыраак болуп калды да, сиздики эсиңизден чыгып калды да. Же болбосо ошол убакта мисалы үчүн атайын бир ресторан, кафе жөнүндө кылып жатасыз, ал жерге эч ким мисалы үчүн машина же тамак жейин деп кирбейт да. Жөн эле entertainment кирет. Ошойдон эсинен чыгып кетет. Кафене бар экен деп коет, кийин курсак ачканда бир эсинен чыгып калат да. Ошон үчүн бул дагы пайдасы болуп калат. Бирок биз ойлоп атабыз, мынча миллион просмотр болду, эмне үчүн клиенттер жок депчи, мисалы үчүнчү. Буну туура рекламага колдонушат. General awareness деген рекламанын түрү бар. Мисалы үчүн Coca-Cola, Pepsi, Chips, ошол шампуньдар, алар бир sıra элдерге айтып коет, ал нерсени каалаган мисалы үчүн дүкөндөрдөн бар да, аларда жочу, бир адрести сактап калдын кереги жок, бизде кыйналып могул адрес, могул телефонубуз деп жазып коет, ал эсинен чыгып кетет по-любомучу. Ошон үчүн мүмкүн болсо башка платформалардын альтернативдерди карасаңыздар да болот да, мисалы үчүнчү. Эми азыркы учурда биз да ошо балдар менен иштешип жаткан адистер катары балдардагы эми өзүбүздө дагы чоңдордо менде да байкалат. Эң бир көйгөйлүү маселе катары бул эс тутум болуп калды да. Эс тутумдун начарлашы. Анан сиз айткандай бир нерсеге фокус коюп, ошол нерсени бир билим болобу, башка нерсе болобу, мындай кабыл алуу, фокусту бир жерге жакшы кармай албай калдык да. Демек ушулар дагы ушул соц тармакта көп отургандан келип жатат, ушул маселелер. Анткени жакында эле мен өзүмдүн байкемдин баласы шаарга келди. Анан мен аны ошол эмеге киргиздик да, медресеге киргиздик. Анан ал жакта айылда байкем айта берет эле эме деп,
телефондон баш чыкпайт, бир нерсе кылчысаң жар деп. Анан ошентип жөнөтүшкөн. Анан телефондо кечке отура берет экен. Анан бул жака келип медресеге киргиздик, бала менен сүйлөштүм. Ошентип киргизгенден кийин ал жакта тыюулар бар. Телефонду чектеп берет. Анан бала бир 15-20 күндөй кыйналды. Анан кийин бир 20 күндөн кийин айтып жатпайбы өзү. Рахмат, ушундай менде кадимгидей өзгөрүү байкалды. Кадимгидей адамдар менен таанышканда бирөө атын айтса эстеп калбайт элем. Азыр адамдардын атын эстеп калдым, эстим кадимгидей жакшырган 15-20 күндө эле байкалды депчи. Демек, балдарга телефон алып берип, ата-энелерде да ушул маселе да. Телефон берип, балам мектебиге колдонот, сабактарда колдонот, билими жогоруласын деген максат да мындайча айтканда. Бирок муну статистикага мындай таянсак, изилдеп келгенде бул тескерисинче бул соц тармактарга кирип балдар бул жакта көбүрөөк демек билим алганга тоскоолдук берип койгон жагы дагы бар экен. Билимге тоскоолдук берет. Анан сөзүңүздү улап бир кытайлык окумуш айткан экен, азыркы жаштарды burnout society деп коет да, жөн эле күйүп калгандар дейт да. Ал окуудан чарчап күйгөндөр эмес, же жумуштан чарчап күйгөндөр эмес, балким ушул соцсеттерде endless possibilities деп коет. Ар нерсени көрө берет да, бир туруп эле ошол айткан айтышып болуп кетет, бир туруп эле бирөөнүн врач болуп кетет. Ушундай тез баягындай эме жакка бөлүп, ана түрлүү реклама аягында эме болгондуктан баланын фокусу жоголот экен да, максаты жоголот экен. Ошон үчүн кээде ошол сиз айткандай чектеп коюш керек го дейм. Байланыш керек болсо жөнөкөй телефон алып берип. Анан муну негизи мектеп менен сүйлөшүп, же болбосо бир мамлекеттик деңгээлде чечилсе да жакшы болот эле. Мектептерде ошол жалпы класска бир тыюу салынган бир эмелер болсо, андан да сонун. Кореяда ошону киргизип атыштыр уже. Мектептерде киргизип. Демек, чет мамлекеттерде киргизип жатышат экен, бизге деле буга муктаждык жаралып калды да мындайча айтканда. Эми ушул жалпы зыяндары боюнча сүйлөштүк. Эми бул теманы баягы чукуп кете берсек, чоң көп зыяндары бар. Азыр эми ар бир адам соц тармакты колдонуп келе жаткан адам өзү билет, өзү туят бул нерсени. Балдардын дагы нерселери да бир байкап жатат го дейм да. Бирок ушул жерде баягы кайдыгерлик деген нерсе бар. Өткөндө бир ата-энеден көрүп калдым. Бир эки баланы көрүп калдым. Бир кыз 2-3 класстагы бала, анан бир 1-чи класстагы кыз. Келди, экөөнүн тең колунда планшет. Бири игра ойноп келе жатат, бири видео көрүп келе жатат. Анан лифтке чыгып калдык, анан жанындагы эже айтып калды, бул балдар ар дайым ушу планшет менен жүрөт дейт да, ар дайым. Болсо чындап эле көчөдөн келе жатышат, басып келе жатат планшет, лифтке чыкты, эч кимди карабайт да ушул планшет. Мындай өзүнчө бир алам. Булар чоңойсем кандай балдар болот мен элестете албайм. Анан ушундай десе жанагы жандагы эже айтат, ооба ушундай мен тарбиячымын дейт да. Тарбиячы экен ал, нянька экен мындайча айтканда. Анан ата-энелери ушуга руксат берип койгон, тыйба буларды жөн кой деп койгон дейт да. Анан ошол үчүн мен эмне кылайын дейт да, өздөрү ушундай колдонуп жүрөт дейт. Эми ушуну көрүп таң калам да, жанагындай ата-энелер кантип ушундай эмеге барышат. Ушу балдарды мындайча айтканда тагдырына балта чаап жатат да кадимгидейчи. Эми ал бала келечекте ким болот, кандай болот, тагдыры эмне болот? Ошондуктан биринчиден негизги нерсе кайдыгер карабасак, ошол баарыбыз эле түшүнөбүз. Чектөөлөрдү киргизип, өзүбүзгө да чектөөлөрдү киргизип үлгү болуп, ошондой бир мамиле кылсак, балдарыбыз дагы ошол нерсени үйрөнөт да. Анан эми ушул жалпысынан Бакыт байке зыяндары боюнча сүйлөштүк. Эми ошонун бир эмеси, кантип ошону тыйсак болот? Кантип ошол бир туура жагына колдонуп кетсек болот? Ушул жактарны бир маектесек, сизде айтайдысы катары эмне кылсак болот? Сиз айткандай эле балким ошо ата-энеден же кайдыгерсиз болуп атат, же түшүнбөй атат да, ал ойлоп атат. Кээ бир ата-энелер мисалы үчүн туура мындай, мен телефондон орусча үйрөнүп алды, телефон карар эле депчи, балким зыян жактарын көбүнчө билбей атат го деп ойлойм да. Зыян жактарын билбей атат. Ошону биринчи түшүнүшүбүз керек да. Зыян жактары да бар депчи. Кандай эле ошол жана сиз айтып аткандай арак же алкоголдук ичимдер ушундай сыяктуу эле бунда зыян жактары бар. Бул өтө мындай жана butterfly эффект дегендей жашоон баланын кийинки эмесине
көп тагдырын чечип коюшу мүмкүн да. Ошол сиз айткандай кайдыгер карабаш керек биз. Бакытбай эке, жанагы келечек боюнча да жана бир аз сурадым. Ушундагы келечектеги мисалы мен угуп калдым, виртуал жашоо депчи. Анан өткөндө эле бир аттуу баштуу бир дүйнөлүк деңгээлдеги бир эксперттин сүйлөп жатканын уктум. Келечекте жалгыз бойлуулар көбөйөт. Өмүр бою жалгыз жашап өткөндөр көбөйөт. Ушу виртуал жашоо менен жашап өтүшөт булар деп, мындай миллиондогон эмес, миллиарддаган адамдар болот. Миллиарддаган ушундай адамдар пайда болот деп айтты да. Бул эми өтө мындай коркунучтуу эме да, нерсе да, коркунучтуу маалымат. Ушул кандай болушу мүмкүн? Бул виртуал жашоо деген эмне өзү, кандай адамдар пайда болушу мүмкүн? Дагы нелер күтүп атат бизди? Айрыкча могу жасалма интеллект келгенден кийин бул мурда айрыкча психология тараптан программалоо кыйын болчу да. Жасалма интеллект келгенден кийин бул баардык билимдердин жыйынтыгы да токенда булдан бурса сүйлөшөбүз жасалма интеллект жөнүндө. Ошондуктан булар аябай жакшы адам менен сүйлөшкөн, мындан мурда кандай болсо мындан да жакшы эме келип атат да. Уже эле мына мисалы үчүн Германия могул жактарда көпчүлүгү уже түгөйдүн ордуна виртуалдык роботко эле мындайча айтканда үйлөнүп алып, ошо менен сүйлөшүп, ошого арманын айтып, ошого менен күн өткөзүп келе аткандар көбөйүптүр да. Азыркы учурда жакында эле ошо жаңылтадан көп. Ошондо кандай очкини тагат дагы тиги жанында пайда болот, аны менен сүйлөшө берет, ушундайбы? Ар кандай мисалы үчүн сайттар бар экен, ошондо сервис көрсөтүп турганчы, алар искусственный интеллектке буланышат, өздөрүнүн артына API деп коет. Анан бул жакта ушундай түрлүү сүрөттөрдү тандап алышат экен, өздөрү характерлерин түзүп, мага бой узун жагат, бой кыска жагат, сары чач, кара чач дегендей кылыпчы. Анан баягы өзүн настройка кылышат экен, мүнөздөрүнү кандай кыскасы. Анан ошо менен арман мындай кээде ачкысын калса ачкы, калса тиркемеде мисалы үчүн ошо менен жандырып алып сүйлөшүп отурат экен, өзүн жалгыз сезгенде эме кылганда кадимкидей эле армандарын айтып, бири менен сүйлөшүп ушинтип отура берет экен да. Буну сиз айткандай адамдар мындан да баягындай демографиялык эмелер кыскарат. Бул жанагы мындайча айтканда настройкалап коесуң, өзүң каалагандай идеалдуу кылып, кайсы жери жакпаса настройкасын дагы өзгөртүп аласың. Жок дебейт, сени акча урушпайт, сени менен урушпайт, акча тап дебейт, акча сурабайт, башыңды оорутпайт, эмне десең макул. Макул. Арманыңды айтып жашап жүрөсүң. Тарташып жүрөсүң. Ошондор эле уже көбөйүптүр аябай элечи чет өлкөлөрдө. Жана балдар да ошонун айынан өлүп атпайбы? Ошондой программалар, ошондой тиги эки бала дагы өлгөн бала, жасалма интеллект ошондой эме менен сервистен ошолор кукла менен сүйлөшүп отуруп, анан ошо жакшы көрүп калгандан кийин ошо кетип калды да. Аягындагы суроосу, мен сага жетиш үчүн эмне кылышым керек деген суроо болгон жаш балдарда. Баягы бирөөсү ошо историясы таркап кетти, апасы сотко бериптир да, жана компаниянычы. Анан ошо немен караса ошондой жазышыптыр да. Мен жакшы көрүп кантип бараса сенде жан бар, менде жан жок дептир да. Анан ойлоптур, мен эгер өлсөм ошого барам депчи, ошол жактан таап алам деп. 14 жаштагы бала. 14 жаштагы бала Америкада, бирөөсү Бельгияда экен. Булакта ушундай эле случай. Мындай барган сайын эгерде ушундайдан түшүндүрүп токтотуп калбасак, бул технологиялар бат эле кырсыгынан келип калышы да мүмкүн да. Анткени биз ойлогонбуз, мен деле ойлогом, мисалы телефондор, электромашиналар, мисалы үчүн бат эле келип калды, биз ойлогондон тезчи. Ошондуктан бул алыска же дебестен ошо даяр болушубуз керек да. 2-3 жыл эле айырма болуп калды. Түз эле. Ошол эле сервистер мына орусча келсе, ошо келсе биз билбейбиз балдардын эмне чукалап турганынчы. Сөзсүз түрдө ошолорду контролдоп үйрөнөт экен. Башында кичине болот экен, бирок ошону үйрөтүш керек экен да. Моңгол катуу эле айтып, анан тиркемелерден бекитип, паролдор коюп, саат менен берип дегендей. Бакытбай эке, мына эми жасалма интеллект дагы аз популярдуу болуп атпайбы? Баарда эле жасалма интеллект, анан ChatGPT бияктан жаза койсоң, сонун кылып чыгарып берет экен, анан жардамчы болду деп студенттер дагы өзүнүн дипломдук иштерин жада калса ошону менен жазышып, мектептерде дагы экзаменде тапшыргандан пайдаланышып ушундай болуп калды. Сонун экен деп. Эми бул жасалма интеллект деген эмне, өзү кандай иштейт? Кантип иштейт? Аны кимдер чыгарды? Кандай атаандашуу кетип жатат ал жакта? Нелер дагы ушул жактан эмнелер күтүлүп жатат? Ушул боюнча да айта кетсеңиз. Рахмат. Биринчи аңтамай барсак, жасалма интеллект. Менин оюмча, жасалма интеллект деген бампарсат десем болобу? Бампарсат да? Өз мисалы үчүн биринчи адам
от түштү, чагылган түштү. Анан кийин отту көрүп ысык биринчи күйгүзүп алдык колун. Анан бул жылыта турбайбы деп өзүнүн интеллектиси менен биз Кудай тааладан берген эмеси да, бул да жакшылык карасаңыз. Ошол отту ойлоп тамак бышырып, мындай айтканда отту жашоосуна киргизип алды да. Бул өзүнүн интеллекти аркылуучу. Экинчи мисал айтайын. Мисалы үчүн эгерде сизге могу кубик Рубик турса, мен айтам да, оңго 3 жолу бура, солго 10 жолу бура инструкция айтып атам да. Бул алгоритм деп коет. Эгер ушуну компьютерге айтсак, ал компьютер кылат, анан кубик Рубик чечилет да. Ушул күнгө Сиз акылыңызды иштетпей эле бурай бересиз айткан жагага. Уже чечилип. Буну инструкция деп коет. Ушул күнгө чейин бүт программа, компьютерлер инструкция менен иштешкен да. Мисалы үчүн биз программа жазабыз, программа жазганда ар бирин жазып чыгабыз. Анткенде эмне болот, анткенде компьютерде баарын майда чүйдөсүнө чейин кээде миллиондон көтөрүлүп кетет. Албетте атайын библиотекалар бар, эмелер бар. Ошондо дагы адам контролдоп турган да. Адам контролдоп жазып турган. Кийинки жасалма интеллект бул ошол өзүн ойлоо алуу, өзүн кийинки чечим кабыл алуу да. Адамдын аралашпай, инструкция бербей эле ошону чечимди өзү тарабынан алууну жасалма интеллект десек болот да. Сүйлөшүп атканда биз аны программалан жокпуз. Эгер кандайсың десе жакшымын деп жооп бер деп программа жазылган эмес ал жерде. Ал өзүнөн өзү чечим чыгарат, ойлоп чечим чыгарат. Анан ошо мен жакшымын, сен кандайсың деген жооп келет да. Эми буга кантип келдик десек, негизи эле буну адамзаттын эң акыркы жасалган десек болот да. Бул жерде аябай көп маселелер азыр туулуп жатат. Мисалы үчүн жумушсуздук, эгер баары эле жакынкы азыр 3 этаптан турушуп атат. Биринчиси бул искусственный AI деп коет, artificial intelligence. Андан кийин AGI деп коет, бул general роботтор уласак, бүт иштерди кылып калса. Анан үчүнчү бөлүгү азыр баардык атанаштар бул ACI, artificial super intellect. Бул адам баласынан акылынан өтүп кеткен учур да бул. Анан кийин көп ойлошот, аябай дебат талкуу жүрүшүп атат бул жерде. Эгер чын эле жасалма интеллект адамдан өтүп кетсе, башкара алабызбы дегенчи. Биз ойлошубуз мүмкүн да, кантип эле биз адам өзү кылсак деп. Мисалы үчүн экөөбүздүн азыр билген билимибизди киргизип компьютерге киргизип туруп, айтып жөн атың ким десе, ал билбейт да, же сиздикин ачыш керек, же меникин ачыш керек, же может комбинация чыгаттыр. Буну черный ящик деп коебуз да бизче. Аябагандай көп ошо адамзаттан баштап баардык бүгүнкү чейин бүт информацияларды киргизгенбиз дагы, киргизишкен дагы мындай математикалык эмелер берип чыгышкан да, формулалар, значениялардычы. Ошол жерде бүт значениялар бар. Ошон үчүн өзү кантип иштеш оңой эле. Мисалы үчүн ChatGPT үчүн open source болчу да. Балдарга караса бир 2000-3000 эле код экен да. Наркы жыйынтыгы белгисиз болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде аябай көп баандай эмелер уруш жаңжалдар болуп атат. Мисалы үчүн Америка токтотуп ойлоп атат. Анткени мисалы үчүн бир эле суроо, бирөө сураптыр, suicide, өзүмө өзүм өлтүрсөм кантип болот же болбойт дегенде, ал мисалы үчүн маалыматты интернеттин баардык жеринен алган да. Кээ бир өлкөлөрдө suicide болот экен да, Канадада мисалы үчүн, Японияда. Ошолордон ал окугандан баягы жасалма интеллекттин ою боюнча бул жакшы нерсе деп окуган да. Ошону окуп туруп анан баларга инструкция берген. Бул жакшы. Себеби дүйнөлүк деңгээлде алганда Канадада, Японияда бул нерсе мындай жөнөкөй көрүнүш катары алган үчүн ошону чыгарып берген. Анын негизгиси бизде контроль жок да. Жасалма интеллекттин үстүнөн контролубуз жок. Биз анткени адам баласы ал жерде маалымат аябай чоң болгондуктан триллиондогон эме токен сөздөр да, сөздөрдүн жыйынтыгы. Анын ар бирин биз фильтрлайбыз. Убагында ушу киргизип эле койгонбуз, математикалык формула бергенбиз, ошонун артынан сортировка болуп туруп анан чыгат да. Ошондуктан буну баягы эч кайсы окумуштуу, эч кайсы компания азыр ушундай суроолорду берсе, кантип эме кыласың, bundan outcome эмне келет деген жыйынтыкка мындай жооп берише албайт. Жооп жок да. Ошентсе дагы баягындай атаандаштык башталып калды да. Ким биринчи супер интеллектке жетсе, мисалы үчүн жана убагында ядерный бомба өзөктүк куралды ойлоп тапкандай эле ушуга баары чуркап атышат да. Эгерде ким биринчи artificial super интеллектти тапса, бул дүйнөнү башкарат да. Мисалы элестетиңиз, аябагандай акылдуу бир адам бар, айтыш мүмкүн да, же мага ушундай бир стратегиялык эме бер, план бер. Мисалы үчүн да, Кытайлар же Россияны мени Россия болсун же башка болсун же биз деле алсак, мисалы үчүн согушпай туруп жеңип алайын да. Мисалы үчүн А өлкөсүн, Б өлкөсүн. Мисалы Кытайды согушпай туруп кантип жеңип алсак болот, мага түзүп бер. Түзүп бер дейт. Ал өтө акылдуу да. Анткени ал кантип акылдуу болду, дагы кийинки бөлүгү бар, бул өзүнүн recursive learning деген бар да.
Биз уктап атканда биз азыр өзүн илимин өрчүтүп атат да, ар бир минут секунд сайынчы ал базасын мындай расширять этип атат да. Ошондой программа жазып койгон, ошол өзү анализ кылып отуруп жаңы мисалы үчүн жети нотадан эле түрлүү ырлар чыккандай эле өзүнүн баягы базага алынган илиминен уже өтүп, ошон үчүн коркутушат, уже супер интеллект андан өтүп кетет да. Азыркы учурда эле мисалы үчүн математика так илимдерден баарын алып коет экен да. IQ-су там Эйнштейндиктен да өтүп кеткен учурлар бар экен да, жасалма интеллекттикичи. Бул деген сөз сөзсүз бир күнү бизден баары өтүп кетет да. Өтүп кеткенде кандай болот? Биринчи эле жана чорный ящик, андан кийинки эле мисалы үчүн эме деп коет. Жасалма интеллекттин бюрократиясы. Мисалы үчүн сизде соңго барсаңыз айтат го кээде, байке системабыздан чыкпай атат же системабыз туура эмес болот. Системаны ким жазган, эмне, эч кимдин иши жок да. Ошол сыңар эле эгерде эмеге келип калса, жасалма интеллекти уже кээ бирөө мактанып айтып атат да, биз жасалма интеллект менен кылып атабыз депчи. Балким ал системасы түшүнбөйт да. Бир күн барасыз, ошо больницага шашып барасыз, балке сиз системадан чыкпай калдыңыз. Система ким калса, жасалма интеллект жасаган. Жасалма интеллектти уша албайсыз да. Же мисалы үчүн ушундай ситуациялар көп да. Буну жасалма интеллектте бюрократия деп коет. Же болбосо машинаңыз бар, машинаңыз срочно больницага барышыңыз керек. Ал супер жасалма интеллект жасалган, ал катуу жүрбөш керек, анын ою боюнчачы светофор. Кээде ушундай нерселер, мындай edge case деп коет, ушундай жерлерде сөзсүз мындай коопсуздуктар бар да. Ошонсудан азыр кетип атат, өнүгүп элечи, бири-биринин артынан калбай. Бул жерде кайсы компаниялар негизи мындай атаандашып келаткан алдыдагы компаниялар кайсылар жасалма интеллект? Негизи дүйнө жүзү боюнча азыркы учурда бир 5-10 чакты эле компаниялар бар да. Калган бүт жасалма интеллектен булар жөн гана ошолордун сервисин колдонот. Анткени бул аябагандай көп энергияны, электр энергиясын, анан CPU, компьютердин көп калып аткан да. ChatGPT'нин 4-сүн эле мындай тренинг кылыш үчүн 50 бир Forbes'тун маалыматына караганда 50 гигаватт токту иштетиптир да. 50 гигаватт деген бул токтогул кесин 50 күнгө иштетип алган да, элге бербейчи. Канча токтогул кесин 1,3 гигаватт болуш керек менин оюмчачы, акыркы эме эсимде боюнча. Ошон үчүн бул деген сөз аябай көп токту эме кылат да, сарпташат. Анткени жаңы маалымат аябай көп да, ар биринин мындай нейросет менен сортировка кылып анан чыгат да. Сиздин бир чатыңызды сүйлөп коюңуз, канчалаган токту иштетип атат да азыр ал жактачы. Ошон үчүн дүйнө жүзүндө болгону бир 5-10 чакты эле компания бар экен. Google'дуку, Gemini, OpenAI, Facebook, Meta, DeepSeek Кытайдан, анан жакында Stargate деп Европага чыгып атышат. Ушулар эле 5-6 эле компаниялар атаандашып атат, жакшы эле. Жөнөкөй адамдарга мындай доступ жок, аны кыла албайбыз да. Эгерде сиздин мисалы үчүн жөнөкөй эле мисалы супер компьютериңиз болсо, ошону кылдырып салган нерсе сизге ал жооп 1 жылдан кийин бериши мүмкүн да. Жөнөкөй компьютер мененчи кайра жакшымы деп иштеп чыгыш үчүн. Ошон үчүн аягында көп энергия, аягында көп мындай CPU талкаланат. Демек, кооптуулук жагы булар жана эме айткандай, мисалы жана бир эле мисал да. Канадада, Японияда суицидке уруксат бар. Аларда атайын месталар бар. Ошого эме кылып койгон. Анан эми алардын закондорунда жазылган да ошол нерсе мондай болот деп. Эми ChatGPT жалпы дүйнөдөн алган үчүн жасалма интеллект алардыкын да алып туруп, Кыргызстандан бирөө сураса ага да берип таштоо коркунучу бар экен. Мындай айтканда, дүйнөдөгү туура эмес нерселер кээде аралашып туруп биздин балдарга, бизге дагы мындай берип коркунучу бар экен. Бул жерде бир Гапыр агайдын сөзү эсиме келди. Гапыр Мадамов агай менен да иштешип, сүйлөшүп калдык. Агай айтат: жасалма интеллект десиңер, жасалма интеллектти иштетиш үчүн дагы адамга бир интеллект керек, баам парасат керек дейт эле да. Ошол чын экен да, чындыгында. Өзүңдө фильтр болбосо, баам парасат, өзүңдө бир билим, бир фильтр болбосо, демек кыйын экен. Азыр эми как айткан сөзүңүзгө cyber security мисалы үчүн адам видеолор чыгып калбады. Сизге сиздин ушун кемпирге чалат, сиздин үнүңүздү, сиздин видеоңузду кылып туруп акча жөнөттүңүз деген cyber security атакалар башталды да, ушу жасалма интеллекттин эмеси менен колдонупчу. Минус жактары андан да уже элибизде уже азыр эле жүрбөйт там атактуу адамдар сүйлөтүп, мындай акция кылтабыз, Газпром бирдемке депчи, ошолорго алданып калбаш керек да. Ошо жасалма интеллект бизге келди деген сөз да, булчу ошол колдонуп калып атат. Бирөө акча котор деп видеосу чыгып, таанышым эмес чыкса деле, мындай азыркы учурда бир ойлонуп туруп, мындай бир териштирип туруп, анан кийин бир же суроо берип коюшуңуз керек, текшерипчи. Суроо берип. Атаңын машинасынын номери кандай эле депчи. Ошо текшерип. Атаңын машинасынын номери кайсы эле айтып кой деген сыяктуу. Личный жашоо керек нерселердечи, чтобы эме кылган.
Жакшы, рахмат, өтө пайдалуу нерселерди айттыңыз. Эми мындай ойлонуп отуруп, ушунчалык бир көйгөйлөр, маселелер дүйнөлүк бир деңгээлде азыркы учурда келе жатат. Эми баардык көрүп жаткан ата энелер да ойлонсо керек, эми биз балдарыбызды кантип сактайбыз бул нерседен, өзүбүздү кантип сактайбыз деген суроо пайда болот да. Ушунун бир кантип ойлойсуз, ушу сактануунун жолу барбы, биз эмне кылышыбыз керек, кандай чаралары бар, кантип жашашыбыз керек дегендей. Менин оюмча ушул тарапта мен да көп изилдөөнү кылып көрдүм, кээ бир адамдардын интервьюларында көрдүм. Жана күнү Павел Дуровду интервью кылып атат да, анан ушул нерселерди сурап атат, ал айтып атат, short term, long term деп коет, бир кыска жыргалчылык үчүн көбүрөөк эмени деп мисал кылып атат да алчы. Мисалы үчүн ал музга түшөт экен дайымчы, же тамеки тартпайт экен, алкоголь ичпейт экен, ал сурап атат, сиз эмне үчүн алкоголь ичпейсиз десе, алкоголдо кыска убакыт бар, жыргалчылык бар, кийин последствиясында жаман болот. А мен көбүрөөк убакыт арканды узун таштаганым үчүн ушундай кылып атам дейт да. Бул деле жакшы, мен оюмча жакшы жооп. Бирок бизде андан да жакшы жооп бар да. Бизде мисалы үчүн Кудайга шүгүр дин бар, ыйман, түшүнүк бар да. Эгерде ошол мисалы үчүн динде бир нерсени арам десе, эме кыл десе, значит бизге сөз пайда бар, акыретте да бар да. Назубилла, эгер мисалы үчүн алкоголду адал десе, мен ичпекмин да. Кыска болобу, ал long term, short term болобу, адал болду иче бересиң да. А бизге биздин атайын уже инструкциябыз бар да. Бизге мисалы үчүн кыска план же узун план кетпейт да. Биздики акыретибиз бар. Карасаңыз, ошон үчүн негизги максатыбызды ташыбыз керек экен да бул жашоодочу. Айрыкча могул пайгамбарчылыктын эмеси бар го, пайдалуу илим бер депчи, пайдалуу илим сурашыбыз керек экен. Кээ бир илимдер мисалы үчүн такыр эле актуалдуулугун жоготуп коюп жатат. Атайын жаңы замандын өнүшү менен уже актуалын жоголуп жатат да. Ошон үчүн менин оюмча биринчи эле балдарга критикалык ойлонуу, алар менен коммуникация кылып, мисалы үчүн балдар менен сүйлөшүүнө өзүнчө педагогикалык эме керек экен да. Кээде ушундай суроолор берет, сиз жооп бере албай каласыз. Алардын деңгээлине түшүп жооп бере албай каласыз. 4-5 жаштагы бала суроо сөйлөп, алардын деңгээлине түшүп түшүндүрүш негизи эле ошол максат адамзаттын максатын табыш керек экен да. Биздин максатыбыз ошо Кудайга шүгүр динибиз бар, акыретибиз бар, акырет максат Алла Тааладан ыраазычылыгын максат кыла турган болсок, бир анандай кыса айтып өтсөм болобу, максатчандай. Илгери бир хан айткан экен да, бул дүйнөдө эң кымбат таап келгиле десе, вазирлерин айтыптыр да. Анан вазирлери бирөөсү айтып кеткен алтын, таш, күмүш деп бирдекелер айтып кеткен да. Анан вазири эч кандай жоопко канааттанбайт экен да. Анан бир вазири элдерден, акыл маалымдардан сурап отуруп, бир койчуманга туш келип калыптыр да. Анан койчумандан сурайт экен да, бул дүйнөдө эмне кымбат, бул биле беле бир сурап көрөйүнчү деп, бул дүйнөдө эмне кымбат айтып койчу десе, билем жообун дейт экен да, бирок бир шартым бар дейт экен. Бул кандай шарт десе, азыр мен итим чакырам, итим менен кошулуп тамак жейсиң дейт экен. Анан кийин жана ойлонуп, эгер жообун таппаса, ал хан жан алып коет экен да. Анан ойлонуп отуруп, анан мейли анда итиң чакыр дейт экен да. Итин чакырып, анан атала куюп берет экен, жугунду куюп берсе, ит ичип атса, барып азыр бир эле ичсем жообун алам, анан кетем, жаным сак калат деп. Чындап ичейин дегенде токто депти да жана койчуманчы. Түшүнүң, бул дүйнөдө эмне кымбат десе, жок десе, бул дүйнөдө максат кымбат дейт экен да. Сенин максатың ошо суроого жооп табыш болду эле, ошо ит менен адамдык даражадан иттик даражага түштүң дейт да. Максат үчүнчү. Бизде ошол сыңарда бизде кээде ушундай бир нерсе максат кылып алабыз, жеткенден кийин жашоонун кызыгы кетип калат. Мисалы үчүн бир машинаны же үйдү же бирдеке максат кылып алабыз. Ага жеткенден кийин көпчүлүгүбүз сама өзүн өлтүргөндөр бар, же болбосомчу даже Эверестке чейин чыктык. Ошон үчүн бул дүйнөдө адамдын негизги ошол немеси, максатын табышыбыз керек экен да. Эгер максатыбызды тапсак, ошол максат үчүн башка нерсе даяр экен да. 2-3 жумушка иштеген даяр экен. Түнү күнү бана суукта да анткени максаты бар да, цель. Эми ошол бир эле акыркы жери ошол максаты туурабы, туура эмес ошону текшерип коюш керек экен да. Устадан сурачы, максатым өзү текшерип коюш, менин максатым эмне эле, ошол туура эле максат койдумбу депчи. Разы болсун. Туура жакшы нерсени айттыңыз. Азыркы учурда эми мисалы дүйнөлүк деңгээлде алып караганда дагы жанагы Америка, Европаны көрүп атабыз, дүркүрөп өнүктү, бирок азыркы учурда демографиялык кризис, көптөгөн маселелер, бул система өздөрү мына биз сонун система иштеп чыктык деди, бирок система кыйрап жатат да.
Анан союз учурунда дагы жашадык, коммунизмди курабыз деп жашап ушу 70 жыл жашады. Ал система дагы сонун система, баары сиз айткандай жана тегиз жашоо деген нерселер болду. Бирок бул нерсе да иштебейт экен. Аны да түшүндүк. Аягында мамлекетти тоноп, алкаштар көбөйүп, ушинтип жыйынтыгы ошол болду. Японияда деле, Канада, Японияда деле суицид деген нерсе көбөйүп, буга уруксат берип койду. Ошончолук өнүккөн, ушунчалык дүркүрөгөн мамлекеттер болсо дагы, бирок эмнегедир депрессия, ошо суицид деген нерсе көбөйүптүр да. Демек, азыр мен ойлойм да, сиз айткандай ошол дүйнө жүзүндө бир биз деле түшүнүп калдык окшойт, бир исламчылык бир адамга бир бакыт тартуулай турган бир эме ислам бир нерсе калбай калды го. Ошол үчүн өзүбүздүн динибизди карманып, балдарыбызды дагы ушу менен тарбиялап жашоо менен гана жанагы нерселерден кутулабыз го. Ушу нерсени айтайын дедиңиз го, жанагы эмелерден. Рахмат сизге, ушунчалык жакшы нерселерди айтып бердиңиз. Эми акыркы ушул суроолордун бири, IT адиси катары көп жылдан бери иштеп келе жатат экенсиз, көп мамлекеттерде иштепсиз. Эми ушул Кыргызстан үчүн дагы эмнелерди кылып жатасыздар, бир жасаган проекттериңиз жөнүндө, пландарыңыз жөнүндө да айта кетсеңиз. Рахмат чоң. Жана нерселерди изилдеп көрдүк да, Кыргызстандачы. Анан кийин сиз айткандай көбүнө сүрсөк, мисалы үчүн көбү бизнес үчүн кирет экен, жана социалдык эмелерге, жана видео коюп, эме кылып, анан ошол үчүн билсем, ошол үчүн дейт. Анан азыркы учурда ошо азыраак интернет колдонойлу деп атайын Азико деген тиркеме жасаганбыз да, элибиз үчүнчү. Азико бул Play Market Classified деп коюшат. Лалафа окшош эле. Адамдар өзүңүздөрдүн бизнесиңиздерди, өзүңүздөрдүн нерсеңиздерди видеосу менен койсоңуздар болот да. Анткени бүгүнкү күндө ошол Instagram эмнеге кирип атат, ошо видеосун көрүнүп кирип атат экен да. Мисалы үчүн ошол эле Лалафодо бир машина койсо, сөзсүз кийин WhatsApp'тан видеосун жөнтүп коесузбу, же дейт же башка болот экен. Ошого атайын видеосу менен ошондой тиркеме жасаганбыз да. Ар бир андан кийинки экинчи маселе козгонубуз бул жанагы экинчи маселе коопсуздук маселеси да. Адамдар мисалы үчүн бул жерде аябай көбөйүп кетти да. Фейковый аккаунттар ачылып, адамдардын акчасын салып коюп, мына квартираңа заклад берип кой дешипчи. Биздин оюбуз боюнча, эгерде видео менен бере турган болсо, ал жерде биринчиден ал адамды көрө алат, экинчиден канчалык реалдуу экенин көрө алат. Анан биздин тиркемеде бир гана коопсуздукка маани бергенбиз, бир гана телефон аркылуу бере алат да. Ошондуктан мисалы үчүн бандай аккаунттар жолдон эле бандай сим-карта жок аккаунттар менен кылып туруп эме жарнама берише албайт. Бул жерде сөзсүз жарнамалар болот. Андан кийин ал жактан атайын сизге көргөндө эме кылганбыз. Викториначы, элдерди викторинага бир аз пайдалуу бирим кылайлы деп ошол жака викторина кошконбуз. Сиздикин көчүрдүм эле да, викторина жана чыгып кетти. Викторина чыкты. Викторина кылганбыз, попутка группаларын кылганбыз. Мисалы үчүн попутка группаларында оңоюраак тапсын деп ошондой баарын кылып туруп, мисалы үчүн ошол викторинада балдардын критикалык ойлонушуна жөнүндө атайын суроолорду кылганбыз да. Мисалы үчүн сиз садиктен балаңызды алып келип атасыз, ал менен сүйлөшүш керек экен да. Мисалы үчүн балам, сен оюң боюнча бир жакшы көргөн досуң туура эмес иш кылып жатат, эмне кыласың? Жөн эле коесуңбу, жок, бирок айтайын десең жакшы досуң деп мындай критикалык ойлонуштун күчөтүш керек экен да. Же мисалы үчүн адилеттүүлүкпү же адамгерчиликтүүлүкпү деп Асы адилеттүүлүк, Бсы экөө тең, 3 Сы там кереги жок деп ошентип баланын ойго түшүрүш керек экен да. Ошондой суроолорду атайын эме кылганбыз да. Топтоп жыйынт ошол жактан ушундай иштерди кылган аракет кылып атабыз. Негизи бул бекер, анан ошонун үстүнө азыр иштеп жатабыз. Ошондо Лалафа сыяктуу эле тиркеме экен бул, бирок Лалафого мисалы видео киргизсең болбойт, сиздердикине видео киргизсе болот. Андан сырткары жана жаш балдар үчүн критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрө турган бир суроолор бар экен. Анан такси жанагы попутчиктер группалар бар, попутка группалары. Бул жактан кирип туруп, мисалы бул жерден Бишкектен Ошко барам десең, ошо тапсаң болот экен бул жактан. Анткени мынтип угуп калдык да, кээ бир админдер бар экен, баягы группаларды эме кылып, алардын өздөрүнүн эмеси, политикасы атайын арзан берсе өчүрүп коет экен да. Башка таксисттер менен булар эме сүйлөшүп алган да. Сен жакшы ниет менен жазасың да, мен чын эле такси айт кылбайсыз, бирок арзаныраак алып кетейин десеңиз, жазсаңыз өчүрүп коюшат экен, же чарбай коет экен, же башка адамдар кош деп сыяктуу нерселер бар экен. Ошон үчүн ошондой кошуп койгонбуз. Жакшы, сонун жакшы проект чыгарыпсыздар.
дагы кандай, мисалы үчүн азыр ушул балдардын коопсуздугу боюнча дагы мисалы кандайдыр бир приложенияларды, кандайдыр бир нерселерди жасап чыгайын деген оюңуздар жокпу? Мисалы үчүн соц тармактарыңыздын коопсуздугун сакташ үчүн башка дегендей. Негизи туура айтасыз. Бул жөнүндө ошо эми акыркындай айтканда үмүтүбүз уже мындай айтканда операцион системаларга iPhone бу же Android бу, iOS бу, ошолордон мындай кызыктар болуп калды да. Жанагы анткени барып ошо жасалма интеллектилер айырмалай албай калышы мүмкүн да, көзү мененчи. Чынбы жалганбы ошону аныктай турганды күтүп атабыз. Андан кийин негизи эле ошо атайын айтканыбыздын себеби дагы ошо мүмкүн болушунча кирбей эле койсо деп атайын азыраак интернет колдоп аты да Азико да. Биз мындай технологияга көп эле мындай эме кыла бербейбиз да. Менин оюм боюнчачы, философиям боюнча алысыраак болсок, керек болгондо гана квартираны издедиңизби, болду, көрдүңүз, видеосун көрдүңүз, чыгып кеттиңиз да. Мисалы үчүн бизде баягындай дофаминовый зависимость, ал жерде лайк жок, коммент жок. Ушундай адамдар биздин баягындай эптеп баягы платформада көбүрөөк кармаш биздин максат эмес да. Тескерисинче жумушту бүтүрүп чыгып кетсе дейбиз да. Машалла. Жакшы, ушул жумуштарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ушул буюрса Кыргызстанга дагы ушул ата-энелерде да муктаждык чоң. Ошол балким бир иш-чараларды өткөрсөк болот экен. Балдар дагы ошол мисалы настройкасынан кантип коопсуздук эме чараларын колдонуп коюп койсо болот, ошону билбеген ата-энелер да көп, мисалы. Ооба. Ушундай нерселерди бир уюштурсак болот экен. Анан дагында ушул жакта да ойлонуп бир ушундай бир нерселерди IT катары бир жасап чыксаңыздар деген бир жакшы келсеңиз турда карап. Ошо иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Аллах ыраазы болсун. Ушунчалык убактыңызды бөлүп, ушунча маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге да рахмат. Ушунчалык убактыңыздарды бөлүп, ушул жерге чейин көргөнүңүздөр үчүн. Алган билимиңиздер, алган маалыматтарыңыздарды жашоодо ошо колдонуп кеткенди Кудайым насип кылсын. Ушул биздин YouTube каналыбыз боюнча дагы башкаларга бөлүшүп, мисалы үчүн баарыңыздардын эле WhatsApp группаларыңыздар бар, кайсы бир соц тармактарды колдоносуздар, ошол жактан бөлүшүп кетсеңиздер деп суранып кетет элек. Андан сырткары ошол лайк басып, подписка таштап кетсеңиздер жакшы болот. Биздин максат эми болушунча ушул биздин маектерди көбүрөөк адам көрүп, көбүрөөк адам пайдаланып калса деген ой. Сиздерге да рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Алла ыраазы болсун. Кылган мээнетиңиздерди Алла таала өзү жакшылык менен жазаласын. Жазакумуллаху хайран. Кыргыз элибизге дагы ошондой алдына келаткан фитна дейбизби, дажан фитналардан да ушундай аркандай сыноолордон оңоюраак өткөнү өзү насип этсин деп дуа кылам иншалла.